Кутману кечиңиздер менен эфирде Нур Ньюс маалымат программасы, студияда Арзымат Аланов. Саламатсыздарбы бүгүнкү чалышта. Орусияда жол кырсыгынан 3 кыргызстандык каза болуп, маркумдардын жакындарын издөө иштери жүрүп жатат. Жогорку кеңештин депутаттары вице-премьер-министрлердин сүйлөгөн сөздөрүнө нааразычылыктарын билдиришүүдө. Мында айрым эл өкүлдөрү президенттен өкмөттү тартипке келтирүүнү суранышты. Жыл башталбай жатып, мемлекет жылан чагып жиберди. Бир вице-премьер элеттеги элдердин жашоосун эшектин азайганына теңеди. Жер алмашуу боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын топографиялык жумушчу топтору ишин баштап, коңшу өлкөнүн делегациясы Бишкекке келди. Манас аэропортунда Кытайда жайылып жаткан коронавирус илдетине байланыштуу Урумчиден учуп келген адамдарды текшерүүлөр башталды. Мектеп мугалими, окуучу жана ата-энелерди байланыштырган электрондук күндөлүк долбоорун ишке киргизүү башталды. 38 жаштагы Гүлзара Жапар кызы оорусуна байланыштуу кайрымдуулук менен элге кайрылуу жасады. 4 уулум бар. Апам ушинтип каза болгон. Орусияда жол кырсыгынан каза болгон 3 кыргызстандыктын аты жөнү аныкталды. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, каргашалы окуя кечинде Челябинск-Троицк федералдык автожолунун 117-чакырымында болгон. Биринин туугандары ошол жерде, калгандардын жакындарын издөө иши жүрүп жатат. Ички иштер министрлигинин банки заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы жасалма акчаларды алып жүргөн 2 жаранды колго түшүрдү. Такталгандай 2 жаран 2000 сомдук купюрадагы жасалма акчаларды алып жүрүшкөн. Мыйзамсыз жүгүртүүдөн жалпысынан 2000 сом купюрасындагы 50 дана жасалма акча алынган. Факты боюнча сотко чейинки өндүрүш башталды. Бул кылмышка тиешеси бардагы башка шектүүлөрдү аныктоо аракети жүрүп жатат деп айтылат билдирүүдө. Акыркы убактарда WhatsApp мессенджеринде жана башка социалдык тармактар аркылуу кылмыш жасалгандыгы тууралуу жалган маалыматтарды жайылткан учурлар көп кездешүүдө. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Кылмыш жасалгандыгы жөнүндөгү жалган маалымат тараткандар Жазык кодексинин 344-беренесине ылайык кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Ички иштер министрлиги жарандарды социалдык тармактар жана интернет аркылуу кылмыш жасалгандыгы жөнүндө жалган маалыматтарды таратпоого чакырат. Ушундай фактылар боюнча ички иштер органдарына 102 кызматы аркылуу маалымдап коюуну суранат. Жогорку кеңештин депутаттары вице-премьер-министрлердин сүйлөгөн сөздөрүнө нааразычылыктарын билдиришүүдө. Анын негизинде бүгүн парламенттин жалпы жыйынында айрым эл өкүлдөрү президенттен өкмөттү тартипке келтирүүнү суранышты. Мындан тышкары Кытайда чыккан коркунучтуу вирустан улам ал тараптан келе жаткандарды дыккат текшерүү талап айтылды. Ал эми депутат Мирлан Бакировдун Памирде жашаган кыргыздардын оор шартын айтып, нааразы болгондорду ал жака жиберүү сунушу коомчулуктун сынына кабылды. Жогорку кеңештин жыйынындагы ар кыл маселелер бөлүгүнөн Анархан Алтымышева баяндайт. Ат башыдагы ири логистикалык борбордун салынышына бут тосуулар болуп жатат. Мындай пикирин депутат Алтынбек Жунус уулу бүгүн жогорку кеңештеги ар кандай маселелер саатында билдирди. Ал социалдык тармакта долбоор боюнча терс пикирлер басымдуулук кылып жатканына токтолуп, өкмөттү туура маалыматтарды таратууга чакырды. Ат башыда логистикалык борбор ачылат болуп, өкмөт башчыбыз барып, көп жакшы иштер болуп атат. Бирок соцсетте кандай адамдар кызыктарын билбейбиз, бирок бул логистикалык центрдин ачылышына тоскоол болуп, каякта кытайларга жер өтүп атат деген бир шылтоолорду айтып, каршылыктар болуп атат. Ушул боюнча өкмөт бир түшүндүрүү иштерин кенен жүргүзсөңүздөр. Бул региондорду өнүктүрүү деген программанын бир жакшы алгылыктуу иштеринин бири деп айта кетсек болот. Себеби алыскы дотациядагы район, ушул жерде бир логистикалык борбор курулуп, өндүрүштөр салынса, абдан жакшы иштер болот эле. Ушул боюнча өкмөт бир түшүндүрүү иштерин көп жүргүзсөңүздөр. Адистердин айтымында АКШнын Кыргызстандын жарандарына киргизип жаткан визалык чектөөлөрү өлкөнүн эл аралык аброюна шек келтирет. Расмий маалыматтарда мындай сунуш АКШнын күч органдары тарабынан берилгени айтылган. Эми өкмөт маалымат майданында сиздер уткузуп атасыздар да бардык эле позиция боюнча.
Бул эми эл аралык деңгээлде биздин мамлекеттин баягы деңгээли да, авторитети. Аны баштап биз президентибизден баштап сиздер кандай жумуш болуп атса, бул маалымат майданында өзүңүздөрдүн мындай чабалдыгыңыздарды көрсөтүп атасыздар да. Ошон үчүн сөзсүз бул жерде тышкы иштер министрлиги, өкмөт өзүңүздөрдүн позицияларыңыздарды элге жеткизип коюшуңуздар керек. Себеби азыр бул маалымат майданы өтө өнүккөн убак. Депутат Улукбек Ормонов атамекендик дары өндүрүүчүлөргө мамлекеттик колдоо болбой жатканын айтып, саламаттык сактоо министри болсо бул тармактагы ишкерлерге таптакыр эле көңүл бурбай жатат деди. Негизи Кыргызстанда 15тен ашык ишкана дары өндүрөт. 200дөн ашуун дары-дармектин түрү чыгат. 1000ден ашуун адам бул тармакта эмгектенет. Бирок ушул эң чоңу бул Сокулуктагы Биовит деген ишкана. Бирок биздин ушул жанагы Евразиялык экономикалык биримдиктин ичинде дагы Казакстанга караганда биздин өндүрүүчүлөр аябай артта калып кетип атышат, өндүрүшүбүз. Ошого жеңилдик берүү жагында мен ойлойм, Космосбек Сариевич ушул бул тармакка такыр көңүл бурбай келет да. Атамекендик дары өндүрүүчүлөрдүн ушул маселесин көңүл буруу мен оюмча оюнда дагы жок. Коңшу мамлекетте тарап жаткан вирустан кооптонгон эл өкүлү Кытайдан келе жаткандарды дыккат текшерүүгө алууну сунуштады. Мына Кытайда коронавирус деген вирус чыгып, элдин көбү ооруп, бүгүнкү күндө 400дөн ашык киши ооруду деп, Кытайдын көптөгөн жерлеринде уже регистрация болуп, Корея границасын учуп келген адамдарды токтотуп, 2-3 күн ошол карантин кылып, анан кийин чыгарышып атат да. Америкада уже регистрация болуптур, Европада болуп атат. Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанга Кытайда жаңы жыл болгондуктан биздин Кыргызстанда иштеген, соода кылган көптөгөн Кытай жарандары Кытайга кетишкен экен. Ошолорду келгенде жакшылап карап, карантин кыласыздарбы же кандай жолун табасыздар, ошол дүйнөлүк башка мамлекеттер кылып аткан практикадан алып, ушуга бир жакшылап көңүл бурушуңуздарды мен өкмөттөн суранып кетет элем да. Айрым депутаттар акыркы учурдагы вице-премьер-министрлердин сүйлөгөн сөздөрүнө нааразычылыктарын билдиришип, президенттен өкмөттү тартипке келтирүүнү суранышты. Чычкан жылы башталбай эле чыйкан жылы башталып кеттү, мен түшүнбөй калдым. Жыл башталбай жатып, мемлекет жылан чагып жиберди, бир вице-премьер элеттеги элдердин жашоосун эшектин азайганына теңеди. Дагы бир вице-премьер чек арадан чыдабай чыгып кеткен адамдарды чыккынчы деди. Кече дагы бир өкмөттүн өкүлү галстугуңар жок деп мугалимдерди зекип атат. Бул эмне деген дөпрөстүк? Элдин кыжырына өздөрү тийип атат да өкмөт деген. Ошол жердеги элдерге чыккынчы деген соттун чечими барбы? Элге эмне тийишет? Элден айлап кетпейби? Урматтуу Сооронбай Шарипович, эртең коопсуздук кеңешинде мынагы өкмөттү тартипке салып коюңуз. Тизгинин кагып коюңуз. Болбосо элге эрегишип алыптыр. Эл энесин таанытып коет. Эл өкүлү Мирлан Бакиров болсо Памирде жашаган кыргыздардын оор шартына токтолуп, өкмөт тарабынан аларга жакшы жардам берилип жатканын белгиледи. Ошондой эле бизде жашоо шарты Памирге караганда алда канча жакшы экенин эскертип, нааразы болгондорду Памирге жиберүү керектигин айтты. Ал жердеги жашоонун оордугу, кыйындыгы бул массалык маалымат каражаттарынан, тарыхый барактардан, тарыхчылардын баяндамасынан көрүнүп турат. Мен айтып кетет элем, Кыргызстанга бүгүнкү реалдуу турмушка нааразы болгон тараптар болсо, ошол жерге бир жумага жолдомо алып жөнөтүш керек да. Кандай оор турмушту баштан кечирип аткандыгын реалдуу көзү менен көрүп, жон териси менен сезип келсе, мүмкүн турмушка башкага көз карашы өзгөрөт. Эл өкүлүнүн бул билдирүүсү ошол замат социалдык тармактарда талкууга жем таштап, түрдүү сын пикирлерди жаратты. Биринчилерден болуп 120 жеп жутаттарга жолдомо бергиле. Россия Казакстанда жарымынан көбү, элдин баарын айдап салсаңар силерди ким багат? Россия, Казакстан, Корея, Турция, Эмираттар бүтүп эми Памир калдыбы? Алдагы мээси чайкалгандарды качанкыга чалчактатабыз? Бакиров турмушуна нааразы эмес, бай, колдору апакай, көйнөгү да апакай. Ага окшой албагандар наалбай Памирге кеткиле. Булар бар экенине ыраазы болушубуз керек. Күндө жаңы анекдот. Анархан Алтымышев, Равшан Тойчиев, Нурньюз, Бишкек.
Кыргызстан менен Тажикстандын топографиялык жумушчу топтору ишин баштап, коңшу өлкөнүн делегациясы Бишкекке келди. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Белгилей кетсек, 14-январда Кыргыз-Тажик чек арасындагы көйгөйлөрдү чечүү максатында эки тараптын өкүлдөрү жолугуп, натыйжада протоколго кол коюлган. Анда негизинен Кыргызстан Баткен району менен Тажикстандын Исфара шаарынын ортосундагы бир нече жерден окшош жана аянты бирдей тилкелер менен алмашуу каралган. Жолугушуулардын натыйжасында топографиялык топ түзүлүп, ага жер алмашуу боюнча макулдашылган варианттарды иштеп чыгуу тапшырмасы берилген. Белгилей кетсек, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 970 чакырымды түзөт. Азыркы учурда 519 чакырымы гана эки тарап менен такталып макулдашылган. Башкача айтканда 50% ашыгы аныкталган. Ал эми 451 чакырым дали талаш бойдон келет. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев кызматтан кетти. Билдирүүгө караганда, ал өкмөт башчынын атына арыз жазып, ага Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Сатыбалдиевдин иштен кетишинин себеби айтылган жок. Эске салсак, Кыянбек Сатыбалдиев аталган кызматты 2016-жылдын октябрь айынан бери аркалап келген. Ал эми анын ордуна Нурболот Мирзахметов өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Тийиштүү буйрукка премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Буга чейин ал өзгөчө кырдаал министри кызматын аркалап келген. Манас аэропортунда Кытайда жайылып жаткан коронавирус илдетине байланыштуу Урумчиден учуп келген адамдарды санитардык карантиндик көзөмөл пунктунун адистери текшерүүдө. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунун басма сөз кызматы билдирди. Алардын айтымында бүгүндөн тарта 1 февралга чейин Урумчи-Бишкек, Урумчи каттамы Кытайдагы жаңы жыл майрамына байланыштуу убактылуу токтойт. Белгилей кетсек, декабрь айынын аягында Кытай бийлиги Ухань шаарында өпкө оорусунун күчөшү тууралуу айтып чыккан. Бүгүнкү күндө аталган вирус Кытай мамлекетинен тышкарыда жайылууда. Бүгүнкү күндө аталган илдетти жуктуруп алган учурлар Тайвань, Түштүк Корея, Япония, Америка, Таиланд, Сингапур, Гонконг жана Австралияда катталган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Кытайдан тараган коронавирустун пайда болушун жана аны менен күрөшүү жолдорун табуу үчүн чакырык таштады. Азыр чет элдик жаңылыктар менен тааныштырабыз. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында 2 адам Кытайда катталган жаңы вируста шектелип ооруканага жаткырылды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму өпкөнү сезгенишүү жаңы вируска байланыштуу глобалдык эпидемия жарыяланышы мүмкүн. Ал эми Сириядагы аба соккусунан бери дегенде 40 адам ажал тапты. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында 2 адам Кытайда катталган жаңы вирус жуккан болушу ыктымал деген шек менен ооруканага жаткырылды. Алардын бири 23 жаштагы Арман Каркешишян Шанхайдан учуп келген жана Санкт-Петербургка Красноярск менен Москва аркылуу учкан. Ал учактан түшкөн кезде денесинин табы 38 градуска чейин көтөрүлүп турган, андыктан аны ошол жерден эле ооруканага алып кетишкен. Маалыматтарга караганда, бул вирус дем алуу органдары аркылуу жыгат жана адамдан адамга өтөт. Адистердин айтымында жаңы илдетке даба болчу дары жасап чыгарууга кеминде жарым жылдай убакыт кетиши мүмкүн. Өпкөнү сезгентүүчү жаңы вируска байланыштуу глобалдык эпидемия жарыяланышы мүмкүн. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Кытай бийлигинин жугуштуу вирустун жайылып кетпеши үчүн жасап жаткан аракеттерин жогору баалоодо. Кытай бийлиги оорунун очогу болгон Ухандан адамдарды чыгарбоону чечкен. 22 январдан тартып бардык каттамдар анда токтотулган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бүгүн 23 январ күнү вируска байланыштуу глобалдык эпидемия кырдаалын жарыялоо маселесин карайт. Эгер ошондой чечим кабыл алынса, бул акыркы 10 жылдыктагы 6-эл аралык маанидеги чукул кырдаал болот. Буга чейин Эбола жана Зика вирустарына байланыштуу глобалдык эпидемия кырдаалы жарыяланган. 2002-2003 жылдары Кытайдын түштүгүндө жайылган SARS вирусу $50 миллиард чыгашага алып келген. Өпкөнү сезгенткен жаңы вирустан өлгөн адамдардын саны 17ге жетти. Өлкөнүн саламаттык сактоо мекемеси коронавирусту 450ден ашык адам жугузуп алганын кабарлады. Жана жарандарды илдет биринчи катталган Ухан шаарына барбоого чакырды. Вирусту жуктуруп алгандар АКШда, Жапонияда, Түштүк Кореяда жана Таиландда да катталды. Сирияда Орусия баштаган күчтөрдүн аба соккусунан бери дегенде 40 адам ажал тапты. Бул тууралуу Рейтер маалымат агенттиги куткаруучуларга жана бул окуяга күбө болгондорго шилтеме кылып жазды. Өлкөнүн түндүк батышында чабуулдан кооптонуп 350 миңдей адам үй жайын таштап качкан. Өткөн айдын ортосунда Сирияда президент Башар Асаддын армиясы Идлибке сокку урууну жанданткан. Бул Эфрат дарыясынын чыгышын көздөй кеткен сириялык оппозиция көзөмөлдөгөн акыркы аймак болчу.
Өкмөтчүл күчтөр Марат Аль-Нуман шаарын алууга көздөп жатат. Жана Асаддын армиясы ага жетерине 5 гана чакырым калган айтылган. АКШнын президенти Дональд Трамп Сирия бийлигин жана анын өнөктөштөрү Орусия менен Иранды чабуулду токтотууга чакырган. Москва менен Анкаранын ортосундагы макулдашууга ылайык Идлибте ок атылбашы керек болчу. Эки тарап тең чабуулга оппозицияны күнөөлөгөн. Октябрь айынан бери Иракта болуп жаткан нааразычылык акциясында 600дөй жаран каза болгонун аталган мамлекеттин президенти Бархам Салех билдирген. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Зордук, зомбулук, бейгүнөө жана жапчаш болгон 600дөй адамдын өмүрүн алып кеткендиги уят көрүнүш. Муну кылмыш деп айтар элем. Мыйзам бузгандар эртеби кечпи өз жазасын алып, жоопкерчиликке тартылышы керек деген ал. Ирактагы демонстранттар коррупцияга жана жумушсуздукка каршы күрөшүп, жашоо шартты жакшыртуу жана өкмөттүн отставкага кетүүсүн талап кылышкан. Мурдараак жалпыга маалымдоо каражаттары митингдин кесепетинен 50 миңдей адам жарадар болгонун жазган. Бул Саддам Хусейн бийликтен кулатылган 2003 жылдан берки эң ири нааразычылык акциясы экендиги айтылды. Освенцим концлагери бошотулган 75 жылдыгын эскериш үчүн Иерусалимге ондогон өлкөлөрдүн жетекчилери чогулушту. Иерусалимдеги мемориалдык комплекстеги иш-чарага Орусиянын, Франциянын, Германиянын, Италиянын жана Австриянын президенттери, Британ ханзадасы, АКШнын вице-президенти жана башка жогорку жетекчилер катышууда. Холокосттун курмандыктарын эскерүү менен катары лидерлер бүгүнкү күндөгү антисемитизмге каршы туруу маселесине да кайрылышмакчы. Польшанын президенти Анджей Дуда ага иш-чарада сөз берилбей тургандан нааразы болуп, Иерусалимге баруудан баш тартты. Уюштуруучулар Экинчи дүйнөлүк согуштагы өнөктөштөрү менен Германиянын өкүлүнө гана кайрылуу мүмкүнчүлүгү берилгенин айтышууда. Варшава ошондой эле орус президенти Владимир Путиндин өткөн айдагы комментарийине нааразычылыгын билдирген. Путин Экинчи дүйнөлүк согуштун башталышына кайрылып, Польшаны, Чехословакияны бөлгөндө Германия менен кызматташкан деп айыптаган. Айта кетсек, нацисттер Польшаны оккупациялап турган кезде Освенцим Биркенау лагеринде 1 миллион киши кырылган. Алардын көпчүлүк бөлүгү жөөттөр болгон. Бардыгы болуп Холокост 6 миллион жөөттүн өмүрүн алып кеткен. Быйыл 2020 жылы өтүүчү Кыргызстандын Орусиядагы жылы иш-чарасынын алкагында Кыргызстандын Орусиядагы жарандары үчүн миграциялык мунапыс берүү суралды. Мындай өтүнүштү Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Аликбек Жекшенкулов Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Андрей Руденко менен жолугушуусун айтты. Жолугушуу Жекшенкуловдун демилгеси менен уюшулган. Анда тараптар Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Орусияга боло турган иш сапарын талкуулашкан. Мындан сырткары Кыргызстандын жана Орусиянын Кайчылаш жылынын чоң театрдагы салтанаттуу ачылышы иш-чаралары талкууланган. Кыргыз-орус стратегиялык кызматташтыгын тереңдетүү үчүн тараптар президенттик, парламент спикерлеринин, премьер-министрлердин жана өкмөт мүчөлөрүнүн деңгээлинде байланыштарды күчөтүү маанилүү экенин белгилешти. Мектеп мугалими, окуучу жана ата-энелерди байланыштырган электрондук күндөлүк долбоорун ишке киргизүү башталды. Билим берүү жана илим министрлиги бул багытта пилоттук мектептерди тандап алган. Анын жакшы тараптары бар болгону айрым ата-энелер нааразычылыктарын билдиришүүдө. Ага ар бир бала үчүн айына алынуучу 30 сом акы себеп болгон. Бирок мугалимдер заманбап системанын киргизилишин түшүнүү менен кабыл алууга үмүт артып жатышат. Санариптештирүү жылына карата өлкөдөгү мектептер заманбап технологиялык колдонмолорго өтүүдө. Тактап айтсак, Ош шаарындагы 15 чукул мектеп электрондук күндөлүк системасында иш алып барып жатышат. Айчүрөк Токтопулатова Алишер Навай атындагы мектеп гимназияда англис тили боюнча мугалим. Ал онлайн күндөлүккө күн сайын окуучулардын бааларын коюп, тапшырмаларды ата-энелерге кабарлап турарын айтат. Өзүмдүн биз чет тилден бөлүп окуткан үчүн өзүмдүн группам чыгат бул жерден. Мен ушул жерге мисалы үчүн баа кое алам бүгүнкүгө.
электрондук күндөлүк менен берки кагаз түрүндөгү журналдын айырмасы аябай чоң. Себеби биз баягы санариптешүүгө өтүп аткандан кийин бул ата-энелерге дагы, мугалимге дагы бир канча ыңгайлуу. Ата-эне өзүнүн баласынын бүгүнкү сабактан канча алган баасын бул жерден көрүп турат. Онлайн күндөлүк ата-энелер, мугалимдер жана окуучулар үчүн пайдасы чоң экенин окутуучулар билдиришүүдө. Анткени күндөлүктөгү бардык маалыматты окуучу, мугалим жана ата-энелер билип турушат. Окуучулар бул система иштеп баштагандан бери сабак калтыруулары азайган. Биз биринчи логин паролдорду алгандан кийин ошо приложениени өткөрүп берип, ошо сайтына өзүбүз ата-энелерге кирип берсек, алар биринчи ишенишпеди да, бул кандайча болот экен депчи. Ооба, биз мурда коркчу эмес элек да. Эми баары бир ата-энебиз билбейт го, эчкилер деле билбейт деп. Ал эми азыр болсо ошо электрондук журнал бар, ошондуктан жакшы окуйлу деп көбүрөөк аракет кылып коркуп калдык кичине. Билим мекемелерине жеңилдетилген системалар орнотула баштаганы жакшы жаңылык дегени менен, аны айрым ата-энелер түшүнүү менен кабыл алышпай жатканы белгилүү болду. Анткени онлайн күндөлүк программасы бекер колдонулбайт. Ал үчүн ар бир окуучу айына 30 сомдон акы төлөөсү зарыл. Окутуучулар балдардын ата-энелери муну туура түшүнсө деген ниетте турушат. Biz bunu эми мынакей эртеңден баштап ата-энелерди чогулушун өтөбүз да, ар бир ата-эне жеткиргенге аракет кылабыз. Бирок ата-энелер арасында айрым бир түшүнбөчүлүктөр чындыгында кездешип атат. Мисалы үчүн биз мектепте балдардын билими алган баасын сатып көрөбүзбү деген дагы сөздөр болуп атат. Бирок муну ар бир ата-эне туура түшүнүш керек. Эч кандай булар бааны сатып көрүп атышкан жок. Булар чындап келгенде өздөрүнүн балдарынын билимин өздөрү көрүп турат. Ушуга ар бир ата-эне мындай кеңирээк маани берсе жакшы да. Билим берүү жана Илим министрлиги мектептердеги электрондук күндөлүк ири долбооруна шаардагы 10 мектепте киргизилген жана ал үчүн 3 ай бою бекер кызмат көрсөтөт. Эми ата-энелер акы төлөөгө макул болсо, бул система улантылат. Министрлик тарабынан проект долбоор катары өткөн жылы биздин шаарыбыздан 10 мектеп киргизилген. Бул 10 мектепте ошол акысыз жүргүзүлдү 2-3 ай бою. Анан азыр мына эгер 2019-дан тарта, бул эгер ата-энелер макул болсо, бул акылуу жүргүзүлөт. Айына 30 сомдон ар бир окуучу үчүн бул жерде бардык баягы баа коюу, күндөлүк бардык электрондуу түрдө жүргүзүлөт. Ата-энеге да балдардын баасы мектепке кайсы саатта кирди, кайсы саатта чыкты. Ушул маалыматтын баары телефонуна атайын тиркемесине барып тура турган болгон да. Ош шаарында жалпы 80ге чукул мектеп бар. Аларда 74 миңден ашуун окуучу билим алат. Билим уялардагы бул система былтыркы жылдын сентябрь айынан бери уланып келет. Электрондук күндөлүк долбоору пилоттук режимде Кыргызстан боюнча 70 мектепте иштеп жатат. Бактыгүл Мирадилова, Адилет Нышанбаев, Нурньюз. 38 жаштагы Гүлзара Жапар кызы оорусуна байланыштуу кайрымдуулук менен элге кайрылуу жасады. Ал 3 жылдан бери боор оорусу менен жабыркап келет. Учурда илдет өтүшүп кеткендиктен андан операция жолу менен гана аман калуу мүмкүнчүлүгү бар экенин дарыгерлер айтышууда. Бирок Индияда өтүүчү операция $35 000 турат. Анда ири суммадагы акча Гүлзат жана анын туугандарында жок болгондуктан кайдыгер эмес жарандарыбызга кийинки материалды сунуштап, жардам берүү өтүнүчүн Нур телеканалда билдирет. 4 oğlum var. Apam ушинтип каза болгон. 38 жаштагы Гүлзара Жапар кызы 3 жылдан бери боор оорусу менен жабыркап келет. Жыл сайын 2 ирет ооруканада жатып, дарыланып, бирок эч кандай жыйынтык болгон эмес. Ал эми соңку 3-4 айда оорусу күчөп, учурда дарыгерлердин көзөмөлүндө жатат. 4 жылдан бери жыйынтык жок. Кичинеден эми асасдан неме кылып атты. Эми лечение кылган убакта гана өзүнө келет, анан кайрадан эле ошол эле акыбалга түшүп калат. Мына 3 айдын ичинде, айрыкча 4 айдын ичинде ошентип иши эле болбой атат. Акыры мына ушул айда келип жаткызсак кайрадан эле мынантип эми врачтар айтып атышат, эми аркасына өпкөсүнө суу өткөнчө тезирээк неме кылгыла, пересадка кылгыла. Гүлзараны ооруканага алып келген учурда анын гемоглобини 54-40ка төмөндөп кеткен. Учурда керектүү дарылар коюлуп 82ге көтөрүлгөн. Мындан сырткары гепатит оорусунан улам ашказан веналары да чоңоюп баратканын дарыгерлер айтышат. Жапар кызы Гүлзара бизге 3 жылдан бери гепатит Б дельта менен учетто турат. Азыркы акыбалы келгендегиси үйүндө 3 айдан бери ооруп жүргөн. Ичи келгенде мындан да чоң болчу. Биз
ошол кичине мочегонный деп коебуз, көбүрөөк сейдиртип, анан кийин кан дарыларын койдуртуп атырып, азыр ичи ушунча жумшап калды. Бул кыздын эми дарты, бул өнөкөт дарт деп коет. Апасында дагы гепатит болгондон кийин апасы ушундан кайтыш болгон экен, тууган урук аябай жакшы билет. Дарыгерлердин айтымында бул оору менен күрөшүүнүн бир гана жолу боорду алмаштыруу дешет. Анткени жөн гана дарылануудан майнап чыкпайт. Анан эми азыр бунун лечениясы кайра эле дарыласак ушул акыбалга түшөт. Бир эле жолу бар бул кыздыкы. Пересадка печени, эми тууган уруктары тыйын тыпыр топтогон болсо, элден жардам сурап, бул кыздын өмүрүн уласак болот, только ошол боорду алмаштырып гана. 4 уулунун бакытын көрүү үчүн күрөшкөн Гүлзара Жапар кызы көзүнө жаш алып калктан жардам сурайт. Боорду алмаштыруу операциясына чоң суммадагы акча каражаты керектелгендиктен калк арасындагы кайдыгер эмес инсандарга кайрылат. Көптүн салымы көл болот дегендей, көпчүлүктүн жардамы менен өмүрүн сактап калууга үмүтү чоң. Кетейин элим. Мен 3 жылдан бери ушинтип ооруйм. Эч чылыш жок. Сиздерден жардам сурайм. 4 уулум бар. Апам ушинтип каза болгон. Жардам бериңиздер. Элиме рахмат. Боорду алмаштыруу операциясы Индияда өтөт. Донор катары Гүлзаранын бир тууган агасы Жылдызбек Жапар уулу даярданууда. Операцияга жумшалуучу каражат $35,000 түзөт. Жардам колун сунууну каалагандар төмөндөгү эсептик номурга акча каражатын которуп, уюлдук телефон номер аркылуу байланышса болот. Нурзада Сыдыкова, Актилек Акылбек уулу, Нурньюз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Нур телеканалдын мобилдик репортери өз ишин улантууда. Мында коомдо болуп жаткан окуяларды, көйгөйлөрдү эфир аркылуу жеткирүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ал үчүн 0553 53 0005 WhatsApp номери суткабой кызматта. Мына ушундай кабарлар менен бүгүнкү программаны жыйынтыктайбыз. Мен сиздер менен коштошуп калам. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.